27 жаштагы жаш ишкер Нурсултан Таабалдиев курулуш тармагындагы адис болгондуктан күрүштүн кабыгынан сынч блок жасоо идеясы курулушта иштеп жүргөн мезгилинде пайда болгон. Убакыттын өтүшү менен ал максатын ишке ашырып, учурда Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында филиалдарын ачып иштетип жатат. Ал эми алдыда дагы башка аймактарга да ачылуусу күтүлүүдө. Атабыз менен иштеп, устачылыкта иштеп жүргөндө эле ушул идея келген. Бүгүнкү күндө ушул Баткенде 2 филиалыбыз бар. Ушул мына Көктал айылы, Миңчинар айылы. Анан Ош областында дагы бир филиал, Баткен Жалал Абад областында дагы бир филиалыбыз бар. Учурда биздин общий жумушчулардын саны 50-гө жакын. Заказдарыбыз жакшы. Ошол буюрса 2 айлык учур заказдарды аткарабыз. Бир айда 4-5 үйгө чыгарып бере алабыз. Бул сиздер көрүп турган сынч блок. Күрүштүн топону менен топурак жана аз көлөмдөгү цементтин аралашмасынан жасалган кадимки курулуш материалы. Ишкер муну экологиялык жактан таза, эч кандай химикат колдонулбаганын айтат. Ошондой эле бул башка курулуш материалдарына салыштырмалуу баасы дагы арзан. Ал эми жасоо жолдору дагы татаал эместей. Мисалы үчүн 10 үй болсо 4 комнатный 1300 блок тегерек кетет. Ошол бир жуманын ичинде усталардын дагы убактысын эконом кылат, тез көтөрүлөт. Ошол жактары эң негизги эле жакшы жактары. Бир блокту канча сомдон сатасыңар? Бир блок бүгүнкү баасы 140 сомдон болуп жатат. Усталар буну 40 сом, 50 сомдон коюп жатышат. Нурсултандын бул табылгасынын кардарлары көбүнчө үй куруу үчүн алып жатышат. Анткени сынч блоктон салынган үй салкын жана жылуу болот дешет. Учурда бул курулуш материал акырындап өз кардарларын таба баштады. Ал эми бул чаккан цехтин ачылышы менен бир катар жергиликтүүлөр жумуш менен да камсыз болушту. Ушул сынч блок боюнча 3 жылдан бери иштеп келе жатабыз Нурсултан меке менен. Иштерибиз жакшы болуп атат, биринчи адамдар көп, клиенттер көп болуп атат. Заказдар тынбай жатат, күнүнө 100дөн ашык блок чартабыз да. Азыркы учурда бул жерде 6 иштеп атабыз. 6 күнүнө смен болуп иштеп келе беребиз. Мына ошентип керексиз жаткан күрүштүн топонун иштетүүнүн жолу да табылды. Ишкер бул табылгасына Кыргыз патенттен автордук укук да калган. Асылкан Махамат кызы, Бексултан Гайратбек уулу, Атайын, Аймактар программасы үчүн.